Гага 2022 жыл октябрь сотто улгайып калган кишинин иши каралып жатат. Ал 90 жашка таяп калган. Бул Фелисиен Кабуга. Сот адилеттүүлүгүнөн 25 жылдан ашык убакыт жашырынып жүргөн. Ал Кенияда, Швейцарияда, Бельгияда, Конгодо, Мадагаскарда, Бурундиде, Германияда жашырынып жүргөн. Акыры Францияда колго түшкөнгө чейин 28 түрдүү псевдонимдерди колдонгон. Ал 2020 жылдын май айында Париждин Жакабелинде колго түшүп, ошол эле жылдын ноябрь айында алгач ирет Гага сотунун алдына келген. Бүткүл дүйнө жүзүн кыдырып ушунча жыл издөө салгыдай ал киши ким эле? Мен Бегайым Талантбекова бүгүн Руандадагы геноцид жана андагы пропаганданын ролу тууралуу айтып берем. Фелисиен Кабуга 1990 жылдардын башында Руандадагы эң бай кишилердин бири, бизнесмен. Ал ошол кездеги өлкө бийлигинин жакын адамдарынын бири болгон. Руандадагы 1994 жылкы геноцидке, аны уюштурууга жана каржылоого дагы Кабуганы айыптап келишет. Ошол эле жылы Руандада 3 айдын ичинде 800 миңден ашык киши өлтүрүлгөн. Кабуга руандалык экстремисттерди канжар менен камсыздап турган. 1993 жылы эле ал экстремисттерге 500 миллион өткүр кескич сатып берген. Бирок анын колундагы алда канча кооптуу курал пропаганда болгон. Кабуга элик кылган Миң адыр радиосу руандалыктардын бир бөлүгүн экинчи жарымын өлтүрүүгө түз чакырык кылып турган. 1994 жылы Руандада эмне окуя болгонун түшүнүү үчүн бул өлкөнүн тарыхын билүү керек. Бүгүн Руанда Африка мамлекеттеринин эң алдыңкысы. Ал эми жарандардын паспортунда алардын этносу белгиленбейт. Бирок дайыма эле ушундай болгон эмес. Бир кезде Руанда монархия болгон. Жашоочулары королду кудайындай эле көрүшкөн. Руанданын жашоочуларынын көпчүлүгү хуту калкынан болгон. Ошондой эле этникалык азчылык да бар эле. Алардын бири тутсилер. Адатта тутсилер малжандуу келсе, хутулар жакыр дыйкандар болгон. Руанданын бардык жашоочулары бир тилде сүйлөгөн, бир башкаруучуга баш ийген, этностор аралык кызматташуу болгон, өз ара никеге турушкан. Алардын диний ишенимдери дагы этностон көз каранды болгон эмес. Азыр деле ошондой. 19-кылымдын аягынан тартып Руанда Германиянын колониясына айланган. Колонизаторлор Руанда монархиясын тааныган жана өлкөнүн ички саясатына анчейин аралашкан эмес. Бирок бөлүп жарып башкара бер принципи менен өлкөнү байырлаган элдердин арасында жик салып, карама каршылыктарды күчөткөн. Европалыктар малжандуу тутсилер хутуларга караганда табиятынан мыкты келишет деп айтып, аларга артыкчылык беришкен. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Руанда Бельгиянын көзөмөлүнө өткөн. Жаңы колонизаторлор өлкөдөгү ич ара карама каршылыкты ан сайын күчөткөн. Алар руандалыктардын паспортуна кайсы этноска таандык экенин көрсөтүүгө милдеттендирген. Ал байлык менен аныкталган. 10 баштан ашык малы бар адам өздөрүн тутси деп атай алган. Тутсилер Руанданын ак сөөктөрү катары кала берген. Хутулар жок дегенде бир кызматка иленүү үчүн христиан динин кабыл алышы керек болгон. Көпчүлүк учурда аларды кулдай иштетишкен. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Африка өлкөлөрүндө деколонизация башталган. Бельгия Руандага көзөмөл кылууну уланткан, бирок өлкөнү көз карандысыздыкка даярдашы керек болчу. Өлкөдө демократиялык институттар пайда болуп, шайлоолор өтө баштаган. Руандада хутулар көпчүлүктү түзгөн, акыры бийликке дагы хутулар келген. Бул социалдык төңкөрүшкө жана тутсилердин массалык өлтүрүлүшүнө алып келген. Анда 10 миң деген адам өлүп, ал эми 100 миң деген киши өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Акыр аягында европалыктар Руандада референдум өткөрүп, монархияны жойгон. Көп өтпөй Бельгия аскерлерин чыгарып кеткен жана өлкөнүн эгемендүүлүгүн тааныган. Руанда республикага айланып, кийинчерээк аскердик диктатураны да башынан өткөргөн. Аскердик диктатура орногондо деле тутсилерди куугунтуктоо уланта берген. Алардын көпчүлүгү коңшу Угандага жер которуп отурукташып калган. 80-жылдардын аягында качкын тутсилер менен оппозициячыл хутулар Угандада Руанда патриоттук фронтун РПФ түзүшкөн. Алгач алар Уганданын өзүндөгү жарандык согушка ийгиликтүү катышып, Ал эми 1990 жылы өздөрүнүн мекенине бастырып киришкен.
Ошентип Руандада жарандык согуш башталган. Негизинен күчтүн бары РПФ тарапта болгон. 93-жылы өлкө президенти алар менен элдешүүгө кол коюуга аргасыз болгон. Ал репрессияланган тутсилердин баарын кабыл алып, турак жай менен камсыз кылууга макул болгон. Ал эми макулдашууга ылайык өкмөттүн курамына эки этностун тең өкүлдөрү кириши керек болчу. Бирок бул бийликтеги хутулардын консервативдик бөлүгүнө жаккан эмес. Алар муну душманга жеңилип берүү деп эсептешкен. Ошондой эле жергиликтүү укук коргоочулар менен эл аралык уюмдардын кызматкерлери алдыдагы геноциддин белгилерин байкашкан. Руанданын президентинин тарапташтарына курал-жарак таратылып, ок-дары катылган жайлар даярдалган. Тынчтык орнотуучу аскерлер эки тараптын элдешүүсүн көзөмөлдөөгө тийиш болгон Бириккен Улуттар уюмуна кабар беришкен, бирок уюм зарыл чараларды көргөн эмес. 1994-жылдын башында айрым укук коргоочулар кыйроо жакындап калганын сезип, бала чакасын Руанданын борбору Кигалиден чыгарып кеткен. Акыры алардын тынчсыздануусу туура чыккан. 94-жылдын 6 апрелинде Кигали шаарынан алыс эмес жерде президенттин учагын атып түшүрүшкөн. Кырсыкта өлкө башчысы каза болгон. Бул киши өлтүрүү операциясын буйрутма кылгандар азыркыга чейин белгисиз. Өлкөдөгү бийликти дароо аскер адамдары басып алышкан. Президенттин гвардиясы бардык негизги оппозициячыл саясатчыларды, тутсилерди да, хутуларды да өлтүрүп койгон. Жаңы бийлик президенттин өлүмүн иликтөөгө жол берген эмес. Бирок жаңы бийликке ылым санаган пропагандачылар кылмышка РПФтин козголоңчуларын айыпташкан. Өлкөдө кыргын башталган. Кигали шаарынан бүткүл Руандага тарап, ал эми геноцидте тутсилер гана эмес, аларды коргоого аракет кылган хуту уруусунун да өкүлдөрү өлтүрүлө баштаган. Геноцидти өлкөнүн саясий элитасы уюштурган. Ал эми армия, жандармерия жана бийликке жакын экстремисттик топтор ишке ашырган. Геноцид башталгандан кийин РПФтин аскерлери чабуул коюп, июль айында бүткүл Руанданы ээлегенден кийин гана массалык өлтүрүүлөр токтогон. Эл аралык жардам өтө кечигип келген. Июндун аягында өлкөдө дээрлик 500 000 калк өлтүрүлгөндөн кийин Бириккен Улуттар уюму Францияга руандалык качкындарга жардам берүүнү тапшырган. Ошол эле учурда эл аралык укук коргоочулар авиа кырсыкта каза болгон президенттин режимин курал-жарак менен дал ушул Франция камсыздап турганын айтышкан. 3 айга созулган геноцидте өлкө калкынын 20%-на жакыны кырылган. Жада калса ондогон жылдар бою коңшу тутсилер менен ынтымактуу жашап жүргөн хуту урусу эч кандай тоскоолдук жок экенин көрүп, коңшуларын кырып салышкан. Мисалы 15 апрелде алар 2000дей тутси баррикадада турган чиркөөнү бульдозер менен сүрдүрүп салышкан. Буйрукту чиркөө кызматкери өзү берип, чиркөө шайтандарга толуп алган болсо, аны да жок кылуу керек деп айткан. Тутсилерге болгон жек көрүү руандалыктарга жылдар бою сиңирилген. 1990-жылы жергиликтүү Кангура гезити хуту урусу үчүн 10 осуят жарыялап, анда хуту эркектерге тутси аялдар менен мамиле түзүүгө, атүгүл аларды жумушка алууга тыюу салган. Башка осуяттар хутуларды тутсилер менен эч кандай мамиле күтпөөгө, аларды аябоого, ошондой эле билим алууга, бийлик органдарына жана аскердик кызматтарга барууга бөгөт коюуга чакырган. Бирок ал кезде Руандадагы негизги маалымат булагы гезит менен телевидение эмес болчу. Биринчиден, руандалыктардын баары эле каттааныч эмес. Экинчиден, телевизор сатып алууга баарынын эле каражаты жетчү эмес. Ошондуктан өлкөдө радио өзгөчө популярдуу болгон. Бир гана хутулар эмгектенген Миң адыр радиосу геноцид башталгандан 10 ай мурда ачылган. Биринчи күндөн тартып радио өзүн элдин үнү деп атай баштаган. Кызматкерлери мисалы көчөлөрдө адамдар менен көп маектешишкен. Эфирдеги популярдуу ырлар радионун аудиториясына жаштарды кошкон. Бирок радио барган сайын радикалдуу болуп отурган. Радио тутсилерди адам катарынан чыгарып, аларга карата жек көрүүнү күчөткөн.
Башында алар РПФ менен күрөшүүгө чакырган, бирок бара-бара чакырыктар тутсилерге жана аларга жардам бергендерге чейин өсүп жеткен. 1990 жылдан бери биз менен демократия үчүн согушуп жатабыз деп айтып келишет. Биз бул калп экенин кайра-кайра кайталап келдик. Азыр алар тутсилер кырылып атат. Хутулар аларды жок кылууну көздөйт деп какшап башташты. Мен сиздерге, Миң Адыр радиосунун угармандарына айтат элем. Биздеги согуш бул эки этникалык топтун ортосундагы тутси менен хутунун согушу. Деп айткан 1994 жылдын май айында башкы редактор радионун эфиринде. Апрель айында кыргын башталганда Миң Адыр радиосу эфирде массалык өлтүрүүлөрдү координациялап, жок кылынышы керек делген тутсилердин дарегинде айтып турган. Радионун алып баруучулары этникалык азчылыкты таракандар деп атап, аларды өлтүргөн хутурусу жоопкерчиликке тартылбайт деп айткан. Пропагандисттер өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылган тутсилерди дагы өлтүрүүгө чакырып, ал тургай өлтүрүү үчүн кандай гана курал колдонсо жакшыраак болорун кеңеш берип турушкан. Дикторлор тутсилерди өлтүрүү хутулардын жарандык парзы деп айтып турушкан. Кызыгы, тоолу Руандада радио бардык эле аймактарда тарта бербейт. Бирок дал ошол радио жакшы тарткан жерлерде тутсилер массалык түрдө өлтүрүлгөн. Мен хутуларды тутсилерди өлтүрүүгө үндөчүмүн. Эфир аркылуу алардын жашырынган жерлерин айтышым керек болчу. Геноцид абдан тыкыр уюштурулган. Ар бир баскычта биз алардын жайгашкан жери тууралуу маалымат алып турганбыз. Биз радио аркылуу тутсилер кийин хутуга чабуул коюу үчүн жашырынып жатышат деп түшүндүрчүбүз. Деп айтып берген кийинчерээк радио алып баруучулардын бири Валерий Бемерике аны геноциддин үнү деп атап калышкан. Тутсилерге болгон жек көрүүнү жайылтуу үчүн Руандада митингдер да өткөрүлүп турган. Митингдердин биринде жергиликтүү саясатчы тутсилерди өлтүрүүгө чакырып, алардын мекени Эфиопия, ал жака баруучу эң жакын жол Ньябаранго дарыясы деп айткан. Эртеси күнү көптөгөн тутсилер өлтүрүлгөн, сөөктөрүн дарыяга ыргытышкан. Бир топ жыл өткөндөн кийин геноцидке күнөөлүүлөр сот алдына келген. Жек көрүүнү козуткан айрым пропагандисттер жана ошол кездеги өкмөт мүчөлөрү Руанданын өзүндө соттолгон. Бирок айрым кылмышкерлердин ишин башка соттордо караган. Анын ичинде 94 жылдан 2015 жылга чейин иштеген Руандадагы окуя боюнча эл аралык трибунал дагы бар. Геноцид учурундагы саясатчыларды жана көпчүлүк таасирдүү атка минерлерди өмүр бою же 30 жылга эркинен ажыратышкан. Миң Адыр радиосунун ээси жана демөөрчүсү Фелисиен Кабуганын тагдыры боюнча азырынча чечим кабыл алына элек. Бирок ал жасаган кылмыштын эскирүү мөөнөтү жок. Анын иши боюнча соттук териштирүүлөр бир нече жылдарга созулушу мүмкүн. Ал эми адвокаттары анын ден соолугу начар деп чырылдашат. Геноцидден аман калгандар эртерээк сот адилеттүүлүгүн орнотууга чакырат. Алар Кабуга геноцидди уюштурган үчүн жоопкерчиликке тартылбай эле дүйнөдөн өтүп кетиши мүмкүн деп чочулашат. 3 ай ичинде 5,5 миллион кишини өлтүрүүгө болобу? Кантип эле катардагы адамдар кечеги коңшуларын массалык өлтүрүп жаткандарды кубаттап, керек болсо өздөрү кошо аралашып жүрдү. Пропаганда мына ушинтип иштейт. Ал курмандыктарын киши катары көрбөйт. Аларга жок жерден жала жаап, жек көрсөтүп, өлкөнүн бардык көйгөйлөрүнө күнөөлүү кылып көрсөтөт. Мындай көрүнүш азыр да болуп жатат. 2023 жылы ар кайсы жерде толук бир этносту же башка бир социалдык топту каралап, адам жүзүнөн ажыратып жатышат. Дүйнөнүн ар кайсы бурчунда, кээде Кыргызстанга жакын эле жерде калктуу конуштарга бомба таштап, концлагерь түзүп, ал тургай адамдарды массалык өлтүрүп жатышат.